Assalamu алейкум, урматтуу YouTube көрөрмандары. Биз кезектеги менин апам, мен ненем теле көрсөтүүсүнүн дагы бир жолку чыгарылышын сиздерге сунуштайын деп турабыз. Бул жолу биз Ош облусунун Ноокат районуна караштуу Төлөс аймагында жайгашкан медресе деген айылга кетип баратабыз. Ушул биз азыр тартчу эненин Россияда иштеп жүргөн өзүнүн кызы, ошол кызынын суранычы боюнча биз ушул эненин сөөгүн агартуу максатында, ушул эненин сүйүнүчүнө, кубанычына ортоктош болуу максатында жана ошол эле окуяны сиздердин алдыңыздарга сунуштоо максатында, программа кылып тартуу максатында келип отурабыз. Биз ушундай энелерди аймактардан тартууну адатка айланткандан кийин бүгүнкү энебизди дагы болушунча аракет жумшап, аны сүйүндүргөнгө, кубандырганга чоң аракет жасайбыз. Андыктан биз менен болуңуздар. Урматтуу YouTube көрөрмандары, биз ошентип, атыңыз ким сиздин эне? Элмира эненин үйүнө жолдун алыстыгына, татаалдыгына карабай басып келип калдык. Мына эми азыр Элмира эне, сиз мына ушул кызыңыз Россияда туруп, өзүнүн сагынычын, ушул өзүнүн баягы сизди баягы курсант кылуу, кубаныч кылуу максатында аябай бир каалоо тилеги бар экен. Ошого биз атайын ушул бизди атайын буйрутма берип, бизге ушундай сураныч менен кайрылды эле. Мына ушинтип насип буйруган экен, сиздин үйүңүздүн алдына да келип калдык. Азыр эми өзүңүздү кандай сезип атасыз? Ушу кызыңыздын аракетине, ушул кызыңыздын ушундай кадамдарына кандай баа берип атасыз? Мисалы, азыр кызыңыз менен дагы байланышабыз. Окумдан турам эми. Айта бериңиз эне, айта бериңиз. Рахмат Гүлүм кызга. Күтпөгөн жерден эме кылып коюп турду кызым бечара. Элестеттиңиз беле, күттүңүз беле, күтпөдүңүз беле? Жок, күтпөдүм. Кечирээк айтып койду анан кызым ойбай деп. Бул сиздин канчанчы кызыңыз? Экинчи кызым. Экинчи кызыңыз ба? Хорошо. Анда калган кепти биз азыр атайын бир жайда уланталы, маекте. Асырайт балам деп мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк, шам, сиз ар бир таң жол карап күтүп жүргөн. Алло апам, апакем, жаным дүйнөм берекем, сагынычта улуңуз ар күнү. Алтын асыл апакем, арубак күйөрүм менекем ай, апакем ай. Мына биз азыр Элмира эженин өзүнүн куттуу ордосунда отурабыз. Мына туугандары менен, өзүнүн неберелери менен Гүлүмкан деген кызынын Россия жергесинде азыркы күндө эмгектенип жаткан өзүнүн кызынын суранычы менен келип, атайын ушул Элмира эженин бүгүнкү күндөгү кубанычы кандай болуп атат, кандай кабылдап атасыз, эмне сезимдер пайда болуп атат деген суроону бергибиз келип отурат. Азыр мына өзүңүз айтсаңыз, Элмира эже, сиз ушундай абалды, ушундай менин кызым ошол Россиядан чалып атайын, куттуктайт, бир күнү деп күттүңүз беле? Жок.
Şunu айтып берсеңиz, sizge эми биз билдирбейли деп эле аракет кылганбыз, бирок кече билип алыпсыздар да, өзү негизи сюрприз уюштуруп келейин дедик эле, бирок ошондой болсо дагы сиз үчүн аябай бир толкундануу болуп атса керек, туурабы? Сиз ошону айтып берсеңиз, Гүлүмкан сиздин канчанчы кызыңыз, анан кандай кыз болуп тарбияланды, мүнөзү кандай эле, анан бир туугандар канча балаңыз бар, ошолордун баарын айтып берсеңиз. 5 балам бар, 4 кыз, 1 уул. Гүлүмкан экинчиси. Гүлүмкан жоош, боорукер. Эме кызда, ушундай. Боорукер көп эле. Кичинекейинен баштап эле ушундай беле? Кичинекейинен ушундай. Жаныбарлар жакшы көрүлө, ушу азырам эле шойт иштеп отурам эле папугайларды алып кирип аптыр. Ташбака, папугай коён, комнатасына алып кирип багып, кичинеси ham ошондой эле. Мына Гүлүмкандын кыздары. Гүлүмкандын кыздары булар, Дагы мисалы бир кызыктуу окуяларын айтып берсеңиз, мисалы Гүлүмкан сиздин өзүңүздүн кызыңыз катары, перзентиңиз катары эмнеси менен эсте, мисалы кайсы учурларын эстеп Гүлүмканды сагынасыз? Тынбай сагынам да баары. Мисалы кайсы учурлар эсте да, мисалы бир мындай бир шоктук кылып койгонбу, же бир ийгилик жаратканбы, же бир кандай бир сабак мектепте окуп жүргөн мезгилдерде кандай эле? Ол жоош кыз эле. Ошо тамекини үзүп жүргөндө, мен тамеки үзгөндө эле шире кийим кийебиз да. Шире кийимден да кылып кийбей, чечип алып тамеки кириптир да, анан үзүп атыппыз, аркасына карасак. Жок да. Хаме жоо шире болуптур да, мана шу кызы да эде да, кичине. Онусу күлкүлүүрөөк болгон да, ошо. Мунун эч иштей албай атам, аз толкунданып. Качан бул мисалы сиз чоңойгондон бери ушул Россияга кеттиби, же ал жактан дагы мисалы Россияда бир эмненин айынан кетти деп жүрөсүз мисалы азыр ушул? Эми кыздарны багам, үй-жай кылам деп кетти эми чара кызым. Жогорку окуу жайга окуттуңузбу? Жок, окуй албады. Окуй албады. Туугандардын арасында кандай, мисалы башка бир туугандар жөнүндө айтып өтсөңүз, канча балаңыз бар? 5 балам бар. 3 кызым бар азыр, бир кызым өтүп кеткен. Ошо бир жалгыз балам. Чоң кызым 2 баласы менен күйөөм Москвада. Балдар ham şu жакта окуйт, 2 неберем. Гүлүмкан кыздары менде. Уулум ham şu жакта. Бир кызым студент жетти. Ошо неберелерим менен отурам. Сиз ушул балдарыңыздан мисалы дагы эмнени күткүңүз келет, мисалы эми бул азыркы биз тартып аткан же болсо бизди мына тартып бериңиздер деп суранып, мына энемиз кичине союга карсын, энемдин көңүлү мындай чөгүнкү болсо кичине көтөрүлсүн деген максатта уюштуруп атат да. Башка өзүңүздүн балдарыңыздар да мындай ушундай сүйүнтүк көрдү беле Гүлүмкандан айырмаланып? Же Гүлүмкан биринчи жолу жасап атабы мындай сюрпризди? Гүлүмкан. Башкасы жасай элек буга чейин. Гүлүмкан өткөндө кече күлүп атат эди өзү. Өзүң TikTok дейби, эме дейт, баягы кетип атса түшүп каптыр. Анан өзү вай мени өчүрсүн, мына тартып койду деп атып, өзү ham бизди ham шундай кылдыңбы деп күлдү берем. Башкалары жок, ондой эмес. Гүлүмкан айтат да, мисалы биз дейт көп баягы апам көп айтат дейт, мисалы көбүрөөк ошо бизде эстелик катары хотя бы сүрөттөр калса, видеолор калса деп мындай өзү айтып жүрөт дейт, бирок эч качан кызыккан эмес дейт да, мисалы эфирге тарт же болбосо ушундай кыл деп кызыккан эмес дейт да. Ошого сиз болушунча мисалы өзүңүздүн турмушуңуз жөнүндө айтып берсеңиз, мисалы сиздин кайсы бир деңгээлде мүнөзүңүз барбы ушул Гүлүмкандын жан дүйнөсүндө, сиз деги эле өзүңүздүн турмуш жөнүндө айтып берсеңиз бир аз. Каяктан болгоңуз, каерден төрөлгөз ушул? Кылкиядан келгенмин. 86-жылы келгенмин, ушу 5 балалуу болдук. Гүлүмкандын мүнөзү атам окшош, аке. Да немеси кайнатам окшош. Гүлүмкан. Жош, момун киши да, кайнатамчы. Боорукер, бирөөдү жаман неме кылбаган. Кайнатамдын немелерин табам да, Гүлүмкандан. Өзүңүз эмне жумуштарды кылдыңыз буга чейин? Şu үйдө эле. Үй кожойкеси эле болуп отурдуңуз, башка иш кылбадыңызбы? Мугалимдик же болбосо? Жок, андай окуган эмесмин.
Üydeli. Sizde bir uşul jaş keziңizde uşul Gülümkan'ın jaş kuragında sizde neni ойлочу элеңиz мисалы эмне болсом деген bir ой бар беле? Kıyaldanat edegen. Эмне кыялдар бар эле? Doktor bolam deydi de geri turmuşqa. Özüm 11 bir tuğandan en kattası men. Kıyalgan emasmin. Бүгүнкү күндө канча небереңиз бар, канча чөбүрөңүз бар Altı деген? nöyrem var. 6 небереңиз бар. Çoğun kızım 2, Gülümkandık 2, balamdık 2, en studentkan var bir tane şu. En bardık baldarın tınç bolsun deytkende. Özleri bolup tanıp tınçıp ketsin dep tilek kesin. Bardık eneli batarga şonu tilekte. 2-3 күндөн бери ушул азыр бизге видео аркылуу, түз видео аркылуу бизди жол көрсөтүп берди. Биз билбейбиз да буяка биринчи жолу келгенбиз. Анан азыр эми Gülümkan менен сүйлөшүү учуру келип атат. Gülümkanга чыгалы түз эфирде. Gülümkan менен байланышып, ал менен да кичине маяк кылсак, а? Мына азыр Gülümkan чалып атат, кызыңыз, Мынакей. Кандайсыңар, жакшысыңарбы? Şükür, жақсы, şükür. Аха. Жакшы, биз азыр ушул Элмира эженин өзүнүн үйүндө мына энеңиздин кашында отурабыз. Мынакей. Сүйлөшсөңүз болот мына. Туған күніңіз менен. Rahmat. Ömrüңүз uzun болсын. Бүгүн эки майрам кош кеп каптыр апа. Бүгүн жума экен. Туған күніңіз менен ömrüңүз uzun болсын. Биздин бактыбызга бар болуң. Ден соолугуңуз чың болсын дайым. Эч оорубай, буга чейин кандай жүрсөңүз, эч оорубай жүрө бериң апа. Эч оорудум деген жоксуз чумалгачы. Биздин бактыбызга аман болуң. Сурам, сүйлөшүңүз. Rahmat kızım. Senem ömrün uzun olsun kızım. Sağlıklarınız yaxşı bol. Neyle otasın? Bardığı kıçap bolsa bir bolsun deydi. Şoğuk şoğuk. Taynengler ama orup kaptır da gülü. Girip orup kaptır. Çoğutan geldi. Orup kaptır. Hiç kim kelel ve kaptır. Çok girip keline manakta girip orup kaptır olam istedi. Kacalat bu oyun. Yaxşı, ömrün uzun olsun. Rahmat kızım. Sen solukta jür. Bana kızların. İstelik bolsun dep sizdi. Nail istelik elemesin, Nail dünya görsün. Dünya yüzü boyunca. Atayını barcaktan olup da işte kendime koy yapma yemin tura düşünüp tura kavlalı. Siz de kapak kızam geçirin. Ay kapaklat edin kızım. Bilip bilvey söylüp bilip bilvey meksam. Geçirin. Şu bardık baldarınız dağı. Atadan kutluktayın. Özünüzde ehtiyat kılın. Rahmat meyli kızım köptün katarda tınç jör sen dağı. Ömrün uzun olsun. Mana ki kızların. Ana. Urdayımın da oturak kızın. Ekta, üçta. Söyle. Жақсы, қандайсың қызым? Жақсы. Денсаулығың жақсы? Чоң атам келді? Çoğun atama geldi. Чоң ата қандайсың? Қандайсың? Жақсы. İşte otasыңар mı? Жақсы, денсаулықтарыңыз Ol, жақсы? çok ol. Жақсы. Жақсы. Бұяқтан құжалат болды. Жақсы бар. Kigizip koyup bu. Бұяқтан оғылы деп азыр Aksanı tayarlanıp шыққан. dursun. Біріңе барбағыла Demek dedi. ağzı tartıp atat. Az maşine dönüp durayına. Рахмат, Ağzı. молодец. Darıyor buna tartışıyor Сонтип tatası. жүр, бери немелерге да санамайт. Чыңгызга не көрүп турасың болорду. Келіп бергеніңіз үшін рахмат. Аллах разы болсын. Жүрөгүле. Азыр баа жок, жабык, чегаралар жабык болду. Сондай. Иле бар кызым эми. Иле бар. Биз бияктан жалат болгула, баардыгы жакшы. Bardығы жақсы. Құдаға шүгір. Hiç biz. Кана да кызы. Ана. Қызым жақсы. Кайныңызға бергенен құттықтап. Anne tuğan gününüz mü ne? Сүйлөш. Söyleş. Ayşe'cim, Ulan kızım.
Kandayсың? Жақсы. О, не? Mikrofon çöz. Денсаулығың жақсы? Apamız. Әйнең сағарлап құттықтадың мы қызым ұйқыдан тұрып әлде? Бүгін туған күніңіз деп. Туған күніменен құттықтап бекі бетіден өпкідан қызым. Мен жоғын алыстамын қызым. Мәлі. Жолдар жауылып қаптыр да болсын мен барат едім қызым. Машинеңіз бар ма? Жол açılsa барама қызым. Жақсы жүрің мәлі. Çıkıyorsun bolasını Жақсы terlep оқың koysun. қызым сен. Askeriz gibi. Okey. Hayat işte dur. Майлы қызым. Böyle ne yapıyla kalas bu. Koydu. Kurtayım. Ortada yürü. Bir dakika çekeceğiz. Майлы. Апа, ичем оруам, мен бақтыма бар болым. Ya. Başka жамандық көрөлү биз. Бақтыма дайым мамам болым. Öyle bak gülüm kan. Sizni жакшы көрөбүз. Бардыңыз. Мына шарпа байланыштуу тиричиликте алыста жүрөбүз. Жаныңызда бойтабыз, картайып баратасыз, onu үчүн кечириң. Gülüm kan. Öyle bak. Omurun uzun basın gülüm kan. Köktün katarı da tinç жүрgөн kızım. Esen aman. Orubağın. Kızların peşenesige. Orubay den soğukta yaxşı jür kızım. Mayli onu. İlave. Мен өкүндүрөшү сиз кары баратасыз. Endi qarıyız da kızım endi. Ne bizi bayla beredi. Kızık elesi. Hurmatты көрө турган малда алдыда жок. Майлы тирилик экен. Endi köp eken toy bardığı iştep jüret endi. Kelever sağınsan kızlarыңды. Kelever. Ha? Майлы. Ay köynöklerin kiyemde mına ırdayımda oturat. Kızım. Ырда кызым. Жакшынан кыл ырда бергим. Ырчы кызым да мен анан дейт апасы. Майлы апа, тынч болуңуздар. Майлы апа, болуп эсен болуңуздар. Майлы Омурзак ака, сиздерге дагы рахмат. Ушунчалык мен бир оз сөзүмдү эки кылбай барып бердиңиздер. Аллах ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгилик. Бүгүн кош байрам экен, жумаңыздар маарек болсун. Рахмат, рахмат. Рахмат, сага да чоң рахмат ушинтип. Үйчүңүздөр менен тынч болуңуздар. Рахмат. Оператор кичине балага да рахмат, ого да айтып коюң, рахмат, ыраазычылыгымды. Ушунчалык вактыңыздан ажыратып берип барганыңыздар үчүн рахмат, Аллах ыраазы болсун. Эки дүйнө кем болуңуздар. Үй бүлөңүздөр менен, үй ичиңиздер менен аманчылыкта жүрө бериңиздер дайыма. Рахмат, рахмат. Көрдүңүз, Гүлүмкандын баягы сыртта жүргөн адамдын сагынычы аябай мындай болот да, аябай мындай кусалык болот ар дайым. Ошон үчүн Гүлүмкандын негизги ниетин, негизги тилегин түшүндүңүз да. Эми өзүңүз айтсаңыз, мисалы, бардык эле энелердин балдары ушундай болуш керекпи? Же ушундай бир кандай бир сиздин да бир айта турган жалпы эли журтка сөзүңүз бар да, мисалы? Кандай болуш керек? Биринчиден şu zamanыбыз мына оору сыркоолор жок болсун эми şu. Каяктан келди, мына окуучулар үйдө эле отуруп калдык. Zamanыбыз тынч болсун, ата-энелер бардык эле баласыга жакшы эмени каалайт да. Шулардын катарында менен балдарыма көптүн катарында тынч жүрүшсүн, жамандардан адашып, жакшыларга жанашып. Ошо тилегим zamanыбыз тынч болсун. Бул кызыңыздын характери кимиге окшошураак характери? Сизге окшошураакпы же? Жок, мага окшобойт. Окшобойбу? Окшобойт, боорукер, неме. Кимисине көбүрөөк жакын? Сизгеби же атасынабы дегенде? Атасына, бабасына бардык эле жакын. Бардык эле жакын. Туулган урукка боорукер, ошо бирөө ооруп каптыр десе эле кичине неме болсо ого бериш керек, буга бериш керек, жанынан аябай эле. Татасы 2 жыл болуп калды, ошо тромб болуп ооруп калса 100 миңди тата мына сизге неме. Өзүнүн
Bütele gele şu barlığa bir çareler neme bolsa ampul salıp, neme kılıp. Şunday boriker de, köyle boriker. Bir tuğandары gayam. Yani şu kichine bizden bir kızımız neme bolup, bardığımızda neme kılıp koydu da. Endi Allah'a gerek bolsa alat eken. Эми Кудайым бейишинен орун берген болсун эми баягы керек адамды кандай Kızlara neme okturat da kichine ilaç. Bolsa katты эле kız эде булам. Эми баарын баягы сабырдуулук менен жеңебиз да, бул дүйнө жалган дүйнө экенин билебиз, баарыбыз кете тургандар болсо. Анан мындай кылып сизди сүйүндүрүп отурса, бул дагы өзүнчө бир чоң мындай бир курсанчылык. Эми ушул жалпы өзүңүздүн балдарыңызга анан ушул кыргыздын ушул бир ушундай бир сыймыктуу, ушундай бир боорукер, мээримдүү балдарына бата берип койсоңуз, анан биз аксакалдардан аксакалды сүйлөтөлү, неберелерибизден ырдаталы. Кудайым энди Эне катары. Тынч болсун, балдарыбыз имандуу, инсаптуу, бардыгы ата-энеге кабыл балдар болсун энди. Ошо менин балдарым ham шолордун катарында, көптүн катарында тынч жүрүшө берсин. Гүлүмкан тууралуу айтып берсеңиз бизге. Gülümkan kızım bu benim ükemnin ikinci kızı bolot da. Birinci kızı çoğun kızı. Ömürkan dep ol da oşo jakta. Bala çakası menен çoğun kızыбыз oşo jakta. Eki balalı boldu. Yani Rusya'da neme boldu? Rusya'da okup atат. Oşolor dagı bekerden жүргөн жок да, ошондой турмуш ошого алып келди да биз. Эми манагы Gülümkan kızыбыз эки баласыны, мына эки кызы, мына балдарды багам деп ошо жакта жүрөт. О жакта кантип жүрөт биз билбейбиз аны. Уктап атабы, иш кылып атабы, ач калдыбы, ток калдыбы. Эми жакшымын дей берет эми. Бирок адам бала үчүн жанында беришке даяр экен да. Анан кийин ата-энеге кайрылган неме жаш. Мен просто ошолорду туура тарбияланган деп эсептейм да, как мугалим. Ата-эне азыркы көпчүлүгү ата-энесине ончо неме кылбай, мына Кыргызстанда мурун ата-энесини карыган үйгө алып барбайт эди. Азыр ушулар чыгып атат да, билип атасыңар, көрүп атасыңар. Ата-энесини карыларын үйгө алып барып коет. Ошолордон немени күтүш керек, ошол адам. Бул ата-эне бул дүйнөгө сени жаратты деген, анан кийин сени тарбиялады, эмгеги көп да. Кудай айтат экен, ата-энең ыраазы, мен ыраазы дейт экен. Ата-энең, конечно, ата-энени ыраазы кылыш керек. Асырайт балам деп, мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн. Apa, kımbatımsın, alamda yok, sağa deyin. Özün barda qanday jakşı, baktım apa kem. Apa büt alamdın, жалгыз men üçün alayın. Özün bar qanday jakşı, baktım apa kem. Jargaylanıp büt alamdın apa, güldürüm terip keril, ömür ulap sen. Hımdı sağa bereyin, jargaylanıp büt alamdın apa, güldürüm terip keril, ömür ulap sen. Canımdı sağa bereyin, apa, günüm mayım, köp yaşağır apalayım. Apa, sağa dengbeş, tağılbaytku uşu alamda, tağılbaytku uşu alamda. Bugün dörda ötöt getir,
Kıyналған жандарда міне жетер, барқын білбей бұл жашону. Жашадық заманда өзім деген, бұлсын олар өтөт кетет. Жамандың алтынан жақшы келет, күндөн дагы, сурандагы, ең қымбат адамға адам керек. Ынтымақта жеңе турган, қайрат бір сабыр бір қырғызыма, бұлсын олар өтөт кетет. Жамандың алтынан жақшы келет, күндөн дагы, сурандагы, ең қымбат адамға адам керек. Uzak жолду кубап келген, ар бир таң өзгөчө куа берген. Чыйналсын деп адамзатты, суноолорду Кудай сунган. Чыйналсын деп адамзатты, суноолорду Аллах сунган. Бул суноолор өтөт кетет, жамандын алтынан жакшы келет. Абалымды сурай турган, бул күндө адамга адам керек. Мерим толгон жүрөк, айланып күйүнгөн, эне гана ару толгон жүрөк. Сан ойлор карыткан, сана тарткан жүрөк. Дүйнөмдө жарык шам, сиз ар бир таң, жол карап күтүп жүргөн. Şu Gülümkan apama şunda çıkırdım video kamera o karantinaktan mi çıkarasın koy desek amına ayet ilaktap. Mayli Gülümkan ömür uzun bolsun. Kudaya bizi sıylap jüreterdi. Bizi sıylasa onu Kuday sıylasın. Ömür uzun bolsun, ağjılta üylörді alsın, baldarın huzurunu görsün, sarpaylarını kiyip, жақшы kız olup jüreversin. Baktını versin Gülümkan'ına. Ақсақал сөйлей береді. Gülümkan nevereňiz turалы aytып beriňçi, nevereňiz turалы. Benim kulağım işteveydi. Gülümkan'a dua verip koyun. Gülümkan'a dua verin. Ömrü uzun bolsun. Gülümkan başkaça kız. Bana kızlarının baktı nemesi Baktını versin bolsun. kızların. Özü baktılı bir neme olup hem olup Ömürler uzun bolsun, bardığın eli ömür uzun bolsun. Gülümkan'dan nesi esiňizde bar? Kандай kıyalдар menен esiňizde kaldı? Gülümkan böyle başkaça kızda. Tatası oğurup kaldı o günde bu bala da 100 000 verdi. Anan oğurvanda da oy men sizde apkalam oy bu 80'ga kirdi koy endi. Neme kıva özüň dep deyber. Üyüň jok bolsa baldaryň kızlaryň dep dese gına ayt. Azaram telefonda girip bolup atat dedik. Barbasaňyz boýt deyt da. Жақшы. Men endi maqtanganda emes 50 tane evremiz var. 12 balabız var. En katta kız şul kız. Anan 17 çevremiz var. Endi için şu bardık nevrelerin arasında endi Gülümkan 100 000 ele bergen emes. Özü başkaça da tuğanга şunday jakyn. Atenege küye turgan kız. En bardık ele var. Nevreler var, çevreler var. Nevrelerin içi de şu tüzükte. Adam gerçelikti. Koy endi desek amına ayt. Ömür uzun bolsun endi. Mayli bir apasını, atasını sıylasa onu Kuday sıylasın. Apam ötö mактаса сапаттары өтө жакшы. Оор басырыктуу, өтө мээримдүү. Ошон көп сапаттары бар, жакшы. Апам. Кандай бир абына апаңызды мисалы мен сизди жакшы көрөм деп мындай бетине буга чейин айтып көрдүңүз беле ушул сөздү? Ооба айткам. Канча жолу айттыңыз? Бир жолу айткам. Бир жолу. Эми азыр дагы мына эфирдин алдында айтып көрүңүзчү мисалы. Апа мен сизди жакшы көрөм. Апа мен сизди жакшы көрөм. Буга чейин да айткам. Тууган күнүңүз менен куттуктайм.
Көптүн Сагыныч ор болуп куса толуп баратам сага учуп Алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улумуз ар күнү алтын насыл апакен аруак күйөрүм менекем ай Алло апам апакен жаным дүйнөм берекен сагынычта улумуз ар күнү алтын насыл апакен аруак күйөрүм менекем ай апакем ай апакем ай Бул Гүлүмкан деген кандай үй бүлөдөн чыккан кыз болду экен, ушунча баягы бизге тааныш элек деле ыйлап таанышкан да, ушундай мен энем куттуктагым келет депчи. Ушундай мээримдүү экени билинген да. Көрсө чоң атасынын, чоң энесинин, тайнесинин, тай атасынын баталарын алып жүргөн кыз экен да. Ошон үчүн биз ушул учурдан пайдаланып сизге да ыраазычылык билдиребиз. Анан ушул Гүлүмканга өзүңүздүн батаңызды берсеңиз, анан биз көрсөтөбүз, жыйынтайлы. Гүлүмкан кызым, өмүрүң узун болсун, ден соолугуң жакшы жүрө бер кызым. Көптүн катарында тынч жүр. Кыздарыңдын пешенесиге, биздин пешенебизге, мына таятаң, тайнеңем дуасын берип атып кызым. Өмүрүң узун болсун. Көптүн катарында тынч жүрө бер кызым. Рахмат кызым. Тынч бол. Мынакей урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, жана ушул менин апам программасынын үзбөй көргөн көрөрмандар, биз ар дайым ушундай жалпы эле Кыргызстандын бардык аймактарына барганга даярбыз. Ар бир бала өзүнүн ата-энесин дүйнөгө эч кандай алмаштыргыс зат катары эми албетте Алла Таала кийинки орунга койсо керек деп ойлойм. Жана бул аксакал зат эң туура айтты. Эгер энеси ыраазы болгон болсо, мен ыраазымын деген Аллахтын да сөзү бар экен. Ошон үчүн баарыңыздарга учурдан пайдаланып рахмат айткым келет. Эгерде кимде ким ушундай энесин куттуктап, ушундай элге журтка жарыя кылып, ушундай болуп мактангысы келсе, анда биздин төмөндөгү телефондорго байланышсаңыздар болот. Биз ар дайым эл кызматындабыз. Бар болуңуздар. Жан ата, жан жүрөгүм, санамдын күч кубак бермесиң, сүрөсүң тилегим, калтырбас аяса ыздарга, даялар борасканым, жан ата, жанымда сиз барда, жапчарык артаны, арга жанда бийик көрөмүн, мен башката, менин атам, эң жакшы адам. Урматтуу YouTube көрүүчүлөрү, биз ушинтип аймактарды кыдырып, сиздин энеңиздин сүйүнүчүнө, курсантчылыгына, кубанычына ортоктош болуу үчүн жана ошол эле сиздин энеңизди кубандыруу үчүн аракет кылганыбыз кылган. Эгерде сиздин энеңиз биздин көрсөтүү аркылуу курсант болуп, кубанып, сөйгө агарып калса, демек биздин көрсөтүүбүздүн, менин энем көрсөтүүсүнүн максатына жеткени ошол болот. Ошондуктан ар дайым биз менен байланышып, ал эми биз сиздер менен кызматташууга даярбыз. Ар дайым энелерибиз аман болсун.